Ассаламу алейкум кыргыз элим. Азыркы учурда мен Алматыдамын. Кече көрдүңөр конференцияга киргенде фанаттардын бардыгы Марсель деп кыйкырып, нар жакта отурган спортсмендерди недоумный акыбалга калтырып койду. Киргенде эле уже Санжар менен Нихартко дос болуп, бири-бири менен братым деп кучакташып, уже дос болуп калдык. Бойдон алдын кой электеп, эмне брат экениңерди билбей калдыңарбы же түшүнбөй калдыңарбы билбейм да. Санжар мага бойго чык деп кетти, Нихартко баштады. Сначала Санжар тебе накажет, потом я до тебя доберусь, братишка. И мен алар түшүнбөй калдым. И алардын веси деле 80 кг. Мен 61-66 турсам, алар 80 кг турушат. Не себептен экен түшүнөт, элдин бардыгы элечи хайп кылыш үчүн түшүнөт. Ал жерде Марсель, бияка чык, Марсель деп кетишти. Мени охраналар алып кетип калышты. Алар өздөрү деле прекрасно билет, охраналар кое бербешинчи. Марсель, сен кирсең вниманиянын бардыгын сен өзүң алып алып атасың деп мени элдердин арасына кое бербей койду. Бул жерде айта кетчү нерсе, Санжар деген боец Казакстандан башка жака чыгып урушкан эмес. Ошол себептен Марсель, сен башка жерде жүрөсүң, чаңыраңа кара деп сүйлөп, мындай ашыкча национальный нерселер сүйлөп атат. Эгер Казакстандан чыкса, кандай адам болот билбейм. Өтө көп спортсмендерди көрүп атат. Россияга, башка өлкөгө чыкканда унчук албай, сүйлөй албай калат. Серик агадан деле сурасаңар болот. Мен барып туруп, Серик ага, мен жаныңызда турам, салың дедим. Өзүнө жазып деле сурасаңар болот. Мен сиздин жаныңызда всегда турам деп Серик ага өзү деле рахмат бауырым деп историяларына койду. И Нихартко деле Альф Реалитиде, башка жерлерде өзүн башкача көрсөтөт. Чото Казакстанга келгенде, Казакстанда брат деп уже башкача түшүнбөй калдым да. Неге дегенде Альф Реалитиде бир казак бала менен барып катуу ызылдашты эле. Дагы андан башкалар менен өтө көп ызылдашты эле. Бири келгенде неге брат болуп калды, же Казакстанга жагыңсы келди, же Санжарга жагыңсы келди. Неге дегенде мен Нихартко менен мамилем өтө жакшы. Инстаграмдан деле сүйлөшүп турабыз. И мен Чеченияга барганда деле Марсель брат мой деп мындай жакшы мамиле кылган. Экөөбүз бири-бирибизди жакшы эле уважать этет элек. Кече күнү эмнеге мага сүйлөп кетти, же хайп кылгысы келдиби, же башка кылгысы келдиби түшүнбөй калдым Нихарткончу. Ошол жерде бир казак кыз чыгып сүйлөдү. Бул жерде спорт, казак менен казак Кытайда урушкан деп. Алаш Прайдтын чемпионкасы, атын жакшы эстей албай атам, бирок тааныйм, көрөм. Анча-мынча эркекке караганда ошо эркек экен. Чыгып эркекче сөз сүйлөп койду. Видеосун көрсөңөр дагы болот. Бул жерде спорт бири-бириңер менен неметиштин кереги жок. Фанаттарга бой керек, силер бойду көрсөтүшүңөр керек деп. Ошондой сүйлөгөнгө адам болбоду. Ошо кыз сүйлөдү. Ошо кызга баа бердим, реально мындай. Фанаттар жөнүндө айта кетсем, мен Казакстанга киргенден баштап уже Марсель деп Ороп элдер өтө сүйлөп атат. Казак элине чоң рахмат, казак кыргыз бир туган. Бул жерде чисто никогда не бывает плохой нация, бывает плохой люди дейт. Ошол себептен эч качан мындай улутту аралаштырган мага негизи жакпайт. Казак элин өтө сыйлайм. Казакстандын фанаттардан мени өтө сыйлайт. Айта кетчү нерсе, бизде ата бабаларыбыз батыр болгон, намустуу болгон. Бизде Манас, Жаныш, Байыш, Курманбек, Манас деген батырларыбыз болгон. Кытайга 10 000,